Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен Муктек Арыстанбек. Өзімдің каналымда сұрадыңыздар жауап берем рубрикасы менен сіздерге бүгін де қайсыдыр бір қызық сұрауға жауап бергені бел байлап отырам. Бүгін мұсылманин муслим деген аккаунттың ештен бізге бір сұрау келіп тұр. Ассаламу алейкум дейді. Алейкум ассалам. Менің ата-енем сөйлебейді. Құран кәрімде сөйлеген адамдар жөнінде айтылған бі? Мен ар намаз ибадаттарымда ата-енеме дуа қылам, Аллахым разы болсын, сізден алдын ала рахмат дейді. Аллах сізге де разы болсын. Егер атыңызды білсем, атыңыздан атай телеп, егер мені көріп отқан болсаңыз, сізге Аллах разы болсын. Жана сіздің бір туғандарыңыздарға разы болсын. Аллах Таала ата-енесі сөйлебейді екен. Бұл ұлдар үшін чоң бір сыноо, қыздар үшін чоң бір сыноо. Қоғамда ар түрлі адамдар бар. Бала бақшадан, мектептен баштап, ушул балдарға сыноо башталады. Ар түрлі сөздер жүрөт. Мынау ата-енесі сөйлебейді, бұл теге сөйлебеген ата-ененің баласы деп, қоғамда қандайдыр бір бөлүү, қандайдыр бір өзгөчө кароо сыноолору болады. Ошолордун бардыгын бойнуңуздарға көтөрүп, ошонун бардыгын татыктуу көтөрүп, ошундай ата-энени ата-эне кылып, мойнуңуздарға көтөргүдөй алып жүргөнүңүздөр үчүн Аллах сиздерге разы болсун. Бұл сіздерге берілген чоң бір мүмкіншілік. Чоң бір мүмкіншілік. Сіздер ата-енеңіздердің сөзі болдыңыздар. Албетте, мен елестетіп жатам, егер бір жаққа шығып қалсаңыздар, ата-енеңіздер, енеңіздер бе, атаңыздар біріншені алам десе, ордынан сілер сөйлеп бересіңер. Бір жаққа барам деп біреуге біріншені түшіндірейін десе, сіздер түшіндіріп бересіздер. Аллах Таала аларға жақшылық қылып, сөйлеп беруші қылып сіздерді жіберді демек. Мына ошону татыктуу көтөрүш керек. Алардын сөзү, алардын үнү, алардын түшүндүрмөсү болуп берүү мүмкүнчүлүгүн сиздерге Аллах насип этиптир. Ата-энеге мындан өткөн кызмат барбы? Ата-эне көздөн калса көз болуп жетелеген зор кызмат. Баса албай кыйналса, алдагы колундагы аса таяктан пайдалуураак болуп жетелеп берген кызматка не жетсин? Сөйлей албаған ата-эне болса, алардын ордунан сөйлөп, түшүндүрүп бергенге не жетсин? Мен Куран-ы Керимде жана сүннөттө бул маселелер кандай экен эсимде жок. Бар болушу керек. Бирок жалпысынан айтканда, ата-энесине кызмат кылгандарга Аллах разы. Мына ушуну унутпаш керек. Аллах субханаху ва таала сизге мына айтып атпайсыз, мен ар намазда ибадаттарымда ата-энеме дуа кылам деп. Аллах сиздерге разы болсын. Сиз кылган дуаңызды Аллах периштелер аркылуу сизге дуа кылдырып турат. Периштелер амин деп сизге дуа кылдырып турат ошол нерсени. Эми караңыз. Аллах субханаху ва таала айтып атат. Кимдир бирөө ата-энесинин кызматында жүрүп, өзүнүн ибадатына, өзүнүн дуа кылуусуна убакыт таппай калса, ата-энесинин кызматында жүрүп, Аллах субханаху ва таала бир периштени атай түшүрүп коет дейт, ал ошол бала үчүн, ошол уул үчүн дуа кылып турат дейт. Ата-энесине анын үстүнө мына ушундай акыбалда кызмат кылган балдарга суктануу керек. Сизге Аллахым өзү чоң нерселерди мен камдаптыр. Сизге Аллахым чоң нерселерди камдаптыр. Анын үстүнө сиз намаз окуган болсоңуз, ибадат кылган болсоңуз, нур үстүнө нур. Аллах сизге разы болсын. Мен сизге чоң бир ушундай жүрөгүмдөн мындай бир туугандык, агалык мындай мухаббатым менен, ушундай бир сүйүнүч менен сизге айтып атам. Аллах сизге разы болсын. Башка сөзүм жок. Ата-энеңиздин да өмүрүн узун кылган болсун. Сиздин бактыңызга Аллах Таала ата-энеңиздин өмүрүн узун кылсын. Сиз дагында көбүрөөк ибадаттарыңызда дуа кылып калыңыз, кызмат кылып калыңыз аларга. Алардын ансыз да бул жашоодо өксүгү бар экен, сиз эми ошол өксүгүн толуктап бериңиз. Кимдин? Ата-энесинин. Мен жөнөкөй абалды айтпайм. Мына ушундай бир сыноодогу акыбалдары болсо, балдарга Аллах инсап берсин, өзүңүздөр түшүнүңүздөр, азыр ата-энеңиздер сиздерге муктаж. Бир кезде сиздер ата-энеңиздерге кандай муктаж элеңиздер? Азыр алар сиздерге муктаж. Мен жүрөгүм былжырап эзилет ушундай маселени уксам. Ата-энелерибиз карып баратат. Ата-энелерибиз бизге муктаж экен. Биз да бир кезде муктаж болобуз эми. Кайрадан балдарыбызга муктаж болобуз. Демек, аларга татыктуу кызмат кылуу менен, алардын кажеттерин татыктуу аткаруу менен, аларды кубандыруу менен биз өзүбүздүн келечегибизге пайда алып барабыз, туугандар. Ошондуктан мен сизге, урматтуу бир тууганым, Аллах Тааладан сабыр, такат жана келечектеги кубанычыңыз үчүн ортоктош болууну самайм. Аллах Таала сизге берекелерин берсин.
Hormatly doganlar, bugün biz näme bir etoglutu jana qoz bir soraga jogap bergenге hareket kıldık. Jana kimde soralar bolsa bizge şimdi qayerliňizlar jogap bergenге hareket kılabız inşallah. Assalamu alaikum.